Салам Салтанат, бүгүнкү жолугушууга келип берген үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Эң биринчиден эле биздин досторубузга өзүң жөнүндө маалымат берип, тааныштыра кетсең. Саламатсыздарбы? Мен Элниса Салтанат, Бирге аракеттен кыздар улуттук кыймылынын мүчөсү болом. Жана азыркы учурда Ысык Ата районуна караштуу Жапарков Абаев атындагы орто мектебинде окуйм. Чоң рахмат. Ал эми экинчи суроо ошол биздин федерацияга, биздин үй бүлөгө качан жана кантип кошулуп калдың эле? Федерацияга кыймылга мен ушул жылы эле катышып активдүү болуп баштадым. Ал эми буга чейин мен тренингтерге же болбосо семинарларга катышчумун. Бирок ал жактан өзүмдү ачык айта албагандыктан ушул жакка катышып эркин сүйлөп өзүмдүн оюмду толук жеткире алам азыркы учурда. Ал эми качан жана ким аркылуу кошулуп калдың эле? Кайдан уктуң эле, биз жөнүндө маалыматты кайдан алдың эле? Бул жакта федерацияны эң алгач келгенде биздин айылда өтүптүр, ошол себептен биздин айылда тренингтер көп болгондуктан катышып жана ошол аркылуу Мадина же болбосо Айтурганжы аркылуу кирдим бул жака. Чоң рахмат, анда иштериңе ийгилик. Ошол жакын арада эле жайкы лагерге жолдомо алдың. Ошону алганда өзүңдө кандай сезимдер пайда болду? Ошону менен бирге ал жактан эмнелерди күтүп жатасың? Өзүңдө кандай күтүүлөр бар? Мен ушул лагерге барууну максат кылып койгом жана максатыма жеттим десем да болот. Ал эми лагерге барууну мен деген мындай самагам десем да болот. Чакыруу катты алганда мен аябай сүйүндүм жана бул сүйүнүч мен ата-энем менен, үйдөгүлөрүм жана туугандарым менен бөлүшө алдым десем да болот. Ал жактан куттукташты мени жана макташты десем да болот. Ал эми күтүүлөрүңүз? Күтүүлөрүм ушул кыздардын укугу тууралуу маалыматтарды алуу же болбосо адам укуктары тууралуу маалымат алуу жана кыздарга тиешелүү маалыматтарды өзүмө маалымат катары алып жана аны дагы башкалар менен бөлүшүү. Чоң рахмат. Ал эми ар бир кыздын өзүнүн кыялдаган кыялы жана ойлогон ой максаттары болот. Ошосуңар өзүңдүн да кыялың жөнүндө айта кетсең. Менин кыялым бул эң биринчиден мектепти үздүк баада аяктоо жана Кыргызстандын эң жакшы университеттеринин бирине тапшырып, ал жакта дагы жакшы жана отлично деген баа менен бүтүрүү. Андан соң ошол жактар бүтүргөндөн соң саякаттоо, например, Европа мамлекеттерине же болбосо Америка жана башка. Чоң рахмат, анда эмесе кыялдарың орундалсын. Эң биринчиден бүгүнкү репортажга конок болуп келген үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, кыздар сүйлөсүн медиа порталына да ийгилик каалайм.